Эми жыйынтыктоо тармагына өтсөк, урматтуу жаштар, убакыт деген ушундай тез эле өтүп кетет. Эми келечекте мынакей эже агайлар жакшы нерселерди айтып өттү. Биз силердин дагы ой максаттарыңар чоң. Мынакей мөмөлүү дарак деп атабыз. Ошол мөмөлүү дарак дагы чоң түшүмүн уражайды бериш үчүн эже агайлар эмнелерди кылыш керек? Силер менен чогуу кандай жардам берсеңер болот? Анда жыйынтыктап сөзүңөрдү дагы айтсаңар болот, урматтуу жаштар. Анда ыр менен баштайлы. Биздин атайын окуучулардын жандуу үнү менен Сарыөзөн деген керемет чыгарма сиздер үчүн. Вали. Жақсы. Келіңіз. Ну, хочется, пользуясь моментом, поздравить всех учителей Кыргызстана с этим праздником, нашим профессиональным днем учителя. И вот, значит, спасибо большое нашему телевидению. Ну, тут много было сказано, конечно, что мы нуждаемся в ТСО там и так далее. Но хочется выразить благодарность нашему государству все-таки, что оно не забывает об учителях. Нам и зарплату все-таки стараются повысить. И вот Министерство образования, спасибо, вот ТСО нам в этом году дали. Телевизор, вы видите, на стене у нас 2 таких телевизора получили. И наши депутаты тоже стараются местные. В прошлом году нам проектор и ноутбук выделили. Поэтому мы живем хорошо. И хочется нам, да, хоть и жалуемся, но все равно жизнь у нас улучшается. И хочется, чтобы в Кыргызстане у нас все люди жили лучше и лучше с каждым годом. И вот надеемся, что на предстоящих выборах у нас победит достойный кандидат в президенты. И наша жизнь будет улучшаться. Но, конечно, мы сами, учителя, приложим все усилия, чтобы воспитать достойное подрастающее поколение. Наши ребята тоже, я думаю, любят свою страну, свою родину. Никуда от нас не уедут, останутся. И совместно усилиями своими мы, молодые все, умные, мы поднимем Кыргызстан, и мы будем лучшей страной в мире. Жақсы, рахмат. Биздин окуучулар келгиле. Жакшы көргөм учительницам Анара Болозбековна жакшы берчи 2-класстан окуу келе жатканбыз ошо. Мен эң жакшы көргөн мугалимим Нурия Нуразбековна, биздин класс жетекчибиз болот, англис тилинен берет. Мен англис тилди жакшы көрөм. Биздин класста кыздардын жакшы көрөсүң бе? Бир англисче куттап айтып берчи анда. Мындай көп деле жакшы билбейм. Бирок окуп келатам. В будущем буду хорошо учиться, буду переводчицей, буду, возможность болсо, может быть, и учительницей английского языка буду. Я хочу поблагодарить нашего директора Бактыгүл Токтосуновну. Она нам сделала очень многое, очень хорошего. И я хочу ее поблагодарить за все. Я хочу всех учителей поздравить с Днем Учителя. Пусть они всегда будут такие красивые, молодые, пусть они не стареют и от нас тоже не уходят. Все учителя наши любимые, если даже они ругаются, мы все равно их любим. Директор тоже нам много чего сделала. Мария Владимировна, организаторша, она много чего сделала. Каждое утро делает линейки,
Она все она для нас делает, все организует. Жақсы, келгіле. Мен бүгін мұғалімдердің барын келе жатқан майраммен құттықтап кеттім келет. Ошо мұғалімдер сілерді аябай разычылығымды білдіргім келет. Ушинтип аябай көп денсаулығыңар кетет бизге. Бизди кыйкырып ушканга деле аябай канча нерв кетет. Как говорит Мария Владимировна, нервные клетки не восстанавливаются. Да, основное, и хочу поздравить всех учителей. И всех учителей я люблю одинаково, потому что все они хоть и ругают, есть среди них строгие, добрые, но они по-любому хотят нам дать все самое лучшее. И из них есть, конечно же, кумиры. Я хочу сказать немного о своей ученице, не о своей, а ученице русского языка, Ольга Николаевна. Хотя здесь ее нету, но она нам преподает урок всего лишь 2-й год. Но мы вначале ее очень боялись. И как бы она, вначале бывают такие чувства, мы ее не знали. Но с первого же урока она научила нас очень многому. Она не только учит грамматике своему языку, но и как бы уроки жизни можно назвать. Она учит нас не только, чтобы мы были умными людьми, но и есть что такое человек, быть личностью. И, конечно же, хочу сказать о учительнице Гульзат Эже, учительнице кыргызского языка. Она учит очень многому. И Гульзат Эже, чоң рахмат. Бизди кыргыз тилин өзүбүздүн тилибизди, эне тилибизди үйрөтүп кетет. Аябай көп манас жөнүндө айтып берет. Урокто, сабактарды аябай кызыктуу конкурс катары кылып, мындай бири-бирибизди аябай жакшы үйрөтүп, анан жакшы адам болгонго үйрөтөт. Ошондой эле биздин администрацияны, бүт мугалимдерди чоң рахмат, оорубагыла, көп жашап эле биз менен эле жүрүп, ушинтип жүрө берге. Картайбагыла. Картайбагыла. Келиңиз, Гүлзат эже, сиздин атыңызды аталып калды. Кыргызда жакшы сөз бар. Ат аталса куту сүйнөт дейт. Мынакей окуучуларыңыздар жакшы сөздөрдү айтып атат. Сиздерге дем берип атат болуш керек. Буюрса, кесиптештериңизге, окуучуларга, жалпы мугалимдерге эмне дейсиз? Саламатсыздарбы, кымбаттуу кесиптештерим, кымбаттуу менин окуучуларым, кирип келген, эртеңки келе жаткан жалпы мугалимдердин майрамы менен баарыңыздарды куттуктайм. Мугалимдерибиз мына жогоруда айтылып атат, мөмөлүү дарак дегендей, мугалим баягы үйдүн, мектептин башаты деп коебуз, экинчи эн ата деп сүйлөнүп атат. Иши кылып, мугалимдерибиз мына жогоруда бир топ сөздөр айтылды. Ушул сөздөрүбүздүн бардыгы тең мугалимдерибизге, окуучуларыбызга, деги эле жалпы ушул Кыргызстаныбызга кабыл болсун демекмин. Жогоруда айтылган көйгөйлүү маселелерибиз да бар. Бул нерселерди айтылып кетти. Мектебибиз, мен айткым келип атат, ушул директорыбызга, мына профсоюз боюнча иштеген Заман Токоевна, булар боюнча айтылды. Ошолордун сөзүнө кошулуп, ушул мектебибиз чоңоюп калса, балдарыбыз дагы бир, мисалы биз ар бир мектепке көчүп, башка кээ бир жерлерде условия бар да, ар бир көчүп мугалимдер өзүбүз балдарды издеп барабыз да, издеп кабинеттерге. Эми условия жеткен кабинеттерге мугалимдер өздөрү отурат да, балдар келет да, мисалы үчүн. Анан интерактивдүү методдор, мисалы доскалар бар, интерактивдүү доскалар. Ошол эле компьютерлер менен балдарыбыз эми бара-бара мына заманбап деп балдарыбыз ушундай нерселерге да мектебибизде болсо деген тилегим бар. Мына жогоруда айтып аткан окуучуларыбыздын бардыгы тең иши кылып, мына азыр сүйлөп аткан кызыбыз дагы 9-класстан мына с отличием бүткөн, быйыл да мына 11-классты Кудай буйрса медаль менен бүтөбү, кызыл менен бүтөбү деп да турабыз. Биздин классыбызда, мектебибизде деги эле көптөгөн бүткөн, кызыл менен бүткөн жакшы окуучуларыбыз бар. Буларды ошого достойный жеткирип аткан биздин мугалимдерибизге бардыгыңыздарга рахмат. Ушул сиздерге чоң ыраазычылык. Мугалимдерибиз өсө берсин, өнө берсин. Мына келе жаткан президентибиз жакшы болуп калып, Кудай буйруса ушул мугалимдерибиздин көйгөйлүү маселелерине дагы карайт деген чоң ишеничим бар. Сиздерге да чоң рахмат. Мына бүгүн келип, ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп келип, ушул жерде биздин кичинекей мектебибиз болсо дагы окуучуларыбыз менен биргеликте мугалимдерибизди ушул жерге тартып чыгарып койгоңуздарга чоң рахмат. Сиздерге ийгилик таазим.
Рахмат, бар болыңыздар. Жаштар, оқушылардан барбы? Жиынтық сөз келділер. Мұғалім бұл мәмілі дарақ деп бекерден айтылған емес. Мұғалім бұл келешегімізге жол ачуучу ачкыч деп ойлойм. Ушул келе жаткан мұғалімдер күнү менен, майрам менен мен бардык мұғалімдерди куттуктайм. Мұғалім бизге билимин, тарбиясын үйрөткөн, бизге экинчи ата энебиз болуп эсептелет. Ушул мұғалімдерге арчадай жаштык, узун өмүр, ден соолук, музыкадай шаттыкты каалап өтөлөм. Дайыма иштериңизге ийгилик. Азамат, жакшы. Дагы барбы? Окуучулардан. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, эже агайлар. Сиздерди мына келе жаткан эртеңки мугалимдер майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дайыма оорубаңыздар, ден соолукта жүрүңүздөр. Ушундай эле биздин класс жетекчибиз Баргабаева Апиза эже сизге чын ден соолук, биздин бактыбызга дайыма оорубай жүрө бериңиз. Бизден кийин көптөгөн окуучуларга билимиңизди берип жүрө бериңиз. Оорубай чуркапа дагы ийгиликтерге жетип, биринчи месттен алып, агай келиңиз. Сөзүңүздү кая. Мен деле алдыда көп каалоолор айтылып кетти. Мына ошол каалоолордун баарына кошулам. Мен деле иштегениме мына 43 жыл болду. Пенсиянын астында турам, бирок бул кесип жаккан үчүн иштеп атам го деп ойлоп атам. Бөлөк деле жумуштар бар, бирок бул балдар менен иштеш мен үчүн кызыктуураак. Балдар шат. Балдар аны эми келе жаткан майрамыңыздар куттуу болсун. Мына кесиптештер баарыбызга ден соолук, мына окуучуларга дагы асманыбыз ачык болсун. Келе жаткан шайлообуз жакшы өтүп, биздин Кыргызстан оңолсун деген ойдобуз. Жакшы нерсени айттыңыз, бир жакшы чыгарма менен жыйынтыкта бербейсизби? Келиңиз анда мен бүт бардык мугалимдерди мугалимдер күнү менен куттуктап, ушул чыгарманы сиздерге арнайлык, Өмүр менен тагдырды арнадым деп мен элге, мен да жүрөм экендин эң керектүү жеринде. Өтүп жаткан өмүрдү токтотууга ал кайда, ага болгон кумарым жашаткандай ал кайра. Түйшүктөнүм кайреле бүтпөй санамдын, ошон үчүн тирүмүн, ошон үчүн адаммын, ошон үчүн адаммын. Мен өмүрдүн четинен кетилгенин сезгенде, мазем кетип жанымды батыра албайм эч жерге, батыра албайм эч жерге. Күндөр жылып агылып, жамгыр төгүп өткөндө, жашар сагынып, жазда күткөн көктөмдө. Эмне мынча тызылдап калуучудай кечигип, алаң сайын четинен өмүр барат кетилип. Түйшүктөнүм кайреле бүтпөй санамдын, ошон үчүн тирүмүн, ошон үчүн адаммын, ошон үчүн адаммын. Мен өмүрдүн четинен кетилгенин сезгенде, мазем кетип жанымды батыра албайм эч жерге, батыра албайм эч жерге.
ошон үчүн адаммын, ошон үчүн адаммын. Өнүп чыккан гүл көрдүм, басып өткөн изимден. Окуманып жанымдын, топу кылам ичимден, топу кылам ичимден. Ошон үчүн тирүүмүн, ошон үчүн адаммын, ошон үчүн адаммын. Бали. Агайыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда жыйынтыктап берсек, бүгүнкү теманы эже сизден баштайлы. Урматтуу биздин ошо келген коноктор, сиздерге рахмат. Ушинтип бизден аз да болсо биздин көйгөйлөрүбүз менен, биздин жакшы жаман нерселерибиз менен таанышып кеткениңизге чоң рахмат. Ушундай көп нерселер келип турса, бизге жаңылыктарыбызды алып турса деп ойлойм. Келечектеги мына президентибиз жакшы президент болуп, бизге биз менен мугалимдерге жардам берип, жаңы мектеп салып, окуучуларыбыздын көйгөйлөрүн чечип берсе, мугалимдердин көйгөйлөрүн чечип, айлыктарын көбөйтүп берсе деген ойдобуз. Ошо жакшы тилектерди каалайм. Рахмат, бар болуңуз эже, бар болуңуз. Эже. Урматтуу меймандар, силерге да рахмат, ыраазычылыкты билгизебиз. Анткени биздин көп маселелер эметилди, коюлду. Ошолордун баардыгын силер аркылуу тилегибиз жетет деп ойлойбуз. Анан мен бир нерсе айткым келет да, эми акчасы аз болсо деле баягы мугалим деген гумандуу калып келет, ошо патриот калып келет. Ошол акчасы балдарга айткым келет да, эми азыр ардактуу кесип дегенде мугалимдерден коркушат да, акчасы аз деп коркпогула. Мен үндөп кетем, бардыңар ошо келечектеги өзүңөр сүйгөн сүйүктүү мугалимдерден таалим алып атасыңар. Силер да келечекте ошо орун алып, мугалим болгондо эле жакшы. Эч убакта мугалимди эч убакта неме кылбагыла. Акчасы аз болсо дагы өзүнүн көңүлү маанайы кенең, анан кийин бактылуу деп сезим да. Анткени биздин мөмөбүз ушул балдар. Ошон үчүн бардыңарга жакшылыктарды каалайм. Мына келечекте президентибиз дагы эми аман эле бололук, ынтымак бололук. Анан кийин жакшы президентибиз келип калса, ушу келечекте биздин көйгөйлөрүбүздүн баарын чечип берет деген ишеничтебиз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бактылуу эже. Кесиптештериме айтып кетерим, ишиңиздердин үзүрүн көрүңүздөр. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолугуңуздар болсун. Эң биринчи ден соолугуңуздар болсо, баардык колубуздан келет деп ойлойм. Самое главное, я желаю здоровья. И если у нас будет здоровье, у нас все получится в школе. Вот что хочу пожелать нашим детям. Мы хотим гордиться вами. Жакшы окугула, тартиптүү болгула, ыймандуу болгула, мугалимдерди, эжелериңерди сыйлагыла. Мына көрүп атасыңар, биздин эмгекти билет болушуңар керек, Биз эмгектенип атабыз. Жанатан бери көйгөйлөрдү айтып атабыз. Силер да ошого туура мамиле кылып, жакшы окуп, биздин эмгегибизди үзүрүн көрөлүк. Макулбу? Айтканыңыз келсин. Рахмат. Агай келиңиз. Бир чыгарма менен жуп кылыңыз. Мынакей азыр өтө керемет, мындай бир бизди башка бир мындай мугалимдерди бир башкача сиз мындай жан дүйнү менен чыныгы куттуктап атасыз да. Анда эмесе дагы бир жолу силер оорубагыла деп, силерге ушу дары болуп кетсин деп мумия дарың бар беле дегенде жок. Карагат ай кара күндүн катасыз тийген ок беле моминти болдум ажарадар мумия дарың жок беле
анткенде сени кыямын мен жалгыз сен дагы жалгыз болоюн сенин ынагың сенин ынагың Karadım ay kara gözümdü seni kıyamın momindi boldum acaradar umiya darım çok bele darım çok bele süydüm boldum acaradar umiya darım çok bele darım çok bele darım çok bele Бали. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей биздин сиздерге атайын келип жаштарыбыз менен мугалимдер менен мугалим өмөлүү дарак деп канча чыныгы кыргызга күйүп аз айлык болсо дагы биздин эжелерибиз айтканда айлыгына ошол жанагы куралдарды алып жаштарыбыз үйрөнүп калсын деген мынакей эже агайларыбыз ушул жерде отурат. Андыктан бүгүнкү биздин эже агайларыбыздын оюнан сиздер жакшы чечимдер чыгарып алат деген ойдобуз. Ошон үчүн биз чыныгы патриот, чыныгы мекенчилдер, мугалимдер деп билебиз. Бул биздин мугалимдерибиз айыл башчыдан баштап депутаттарды, министрлерди ажоону биздин мугалимдер тарбиялап чыгарат. Андыктан биздин мугалимдерибиз бар болсун деген тилек максатта Жаштар сүйлөсүн теле долбоору коштошот. Кийинки ободон амандашканча саламат болуңуздар.